Дамастын жанында адам сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар табылды. Автобус оңдоп жаткан кишини хобо сүзүп каза болду. Таластан 20 миллион сомдук кашык сумага баланган жер мамлекетке кайтарылды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелерин аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Талас облусунун Манас районунун 3 Кургон айылында жайгашкан 59 гектар алма бак мамлекеттин менчигине кайтарылды. Анын болжолдуу баасы 20 миллион 650 миң сомду түзөт. Сотко чейинки өндүрүштүн жыйынтыгында 2004 жылдан азыркы учурга чейин аталган алма бак өз багытында пайдаланылбай келгендиги аныкталып, жер тилкени мыйзамсыз пайдаланып жүргөн жаран жер мыйзамдарын бузгандыгын мойнуна алып, өз ыктыяры менен жер тилкесин мамлекеттин балансына кайтарып берген. Бул тууралуу УКМК билдирди. Автобус оңдоп жаткан кишини хобо сүзүп каза болду. Бишкекте автобус менен Хобо үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын ортосунда калган киши каза болду. Хобо үлгүсүндөгү жүк ташуучу унааны 20 жаштагы жигит башкарып бара жаткан. Ал тайгак жолдун улам рулду башкара албай токтоп турган автобусту артынан сүзгөн. Кесепетинен автобусту оңдоп жаткан слесарь алган жаракатынан улам каза болду. Район Красностроитель, здесь гололед, тазалык не работает, сами местные здесь сыпят соль. Произошла авария. Хова и автобус. Человек остался между Ховой и автобусом. Вот опять авария. Машина въехала в автобус. Смотрите, что. Это уже 7-я сегодня или 8-я авария. Урматтуу Маска шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +79 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Дүйнөдөгү эң кичинекей аял индиялык Жоти Амжи дагы бир рекордду койду. Ал Гиннестин рекорддор китебине ылайык дүйнөдөгү эң кичинекей аял колдоруна ээ болду. Аялдын сол колу болгону 7,1 сантиметр, оң колу 7,2 сантиметрди түзөт. 31 жаштагы Йотинин бою болгону 62,8 сантиметр, салмагы 5 килограммдан ашат. 19 декабрга карата өлкөдө күтүлгөн аба ырайы. 19 декабрда Кыргыз гидромет билдиргендей, өлкөдө түнгүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Жалал Абад облусунун толук райондорунда кар жаайт. Жалал Абад облусунун дыйканчылык аймактарында, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, Чүй облусунун чыгышында 15-20 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -3, -5, күндүз 5-7 градус болот. Бишкектен Москвага 4,5 жылдан бери биринчи ирет жүргүнчү поезди каттады. Ал коронавирустан улам жаралган пандемиянын айынан токтоп калып, эми кайра жананды. Билеттин баасы 11 миң сомдон өйдү. Поезд Бишкектен Москвага шаршемби жана ишемби күндөрү сапар алып, ал эми кайра жекшемби, шаршемби күндөрү кайтат. Дамастын жанында адам сөөгү жапырт көмүлгөн жайлар табылды. Сирияда бийликтен кулатылган мурдагы президент Башар Асадтын режиминин учурунда 100 миңдей киши репрессияга кабылган болушу мүмкүн. Бул тууралуу 18 декабрда Рейтер агенттигине согуш кылмыштарын иликтөө менен алектенген АКШнын өзгөчө тапшырмалар боюнча мурдагы элчиси Стивен Раб билдирди. Раб бул тууралуу Дамастын чет жагасындагы Кутайфа жана Нашхи аймактарындагы адам сөөктөрү жапырт көмүлгөн жайларга барып келгенден кийин айтты. Баш кеңсеси АКШда жайгашкан өзгөчө кырдаалдар боюнча Сирия ыкчам тобу уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Муаз Мустафа кошумчалагандай, Кутайфа деген аймакта эле миңдеген кишилердин сөөгү жашырылган. Гаагадагы дайынсыз жоголгондор боюнча эл аралык комиссия Сирияда адам сөөктөрү жапырт көмүлгөн 66 жай бар экенин маалымдаган. Бул комиссиянын билдирүүсүнө караганда, Асад бийлик жүргүзүп турган мезгил аралыгында 157 миң киши дайынсыз жоголгон. Кутайфа менен Нашхинин тургундардын айтымында, бульдозерлер менен казылган аңдарга жүк ташуучу машиналар менен сөөктөрдү алып келип ыргытып турушкан. Булак Азаттык.
Балбан Үзөр Жусупбековдун үйлөнүү тою өтөдү. Бүгүн 18 декабрда Бишкектеги тойканалардын биринде Балбан Үзөр Жусупбековдун үлпөт тою өтөдү. Тойдогу видеолорду анын жакындары социалдык тармактарда бөлүшүүдө. Париждеги Олимп оюндарында коло байгени багындырган Балбан Азиза аттуу модель кызга үйлөндү. 2 жаш 3 декабрда баш кошушкан.